Assalamu алейкум, урматтуу бак сүйүүчүлөр. Бүгүн мартты 1 март жаздын 1 күнү 2026 жыл. Биз Бишкек шаарындабыз. Совхоз Алато конушунда. Бул жакта бир Калыбек деген досубуздун багында жүрөбүз. Бул жерде көрүп турган бак полукарлик 5 жылдык дарактар MM106 кыйы астына уланган Red Chief, Super Chief деген спорт түрүндөгү сорттор. Бүгүн биз курстун алкагында келдик. Бул жакта курстун катышуучулары дагы чогуу бута үйрөнүп жатышат. Бул жакта болсо Golden катарыбыз бар, чаңдаштыруучу катары 4 катар Red Chief, 1 катар Golden Delicious сары алма менен бак курулган. Аралары 4 метрге 1,5 метр. Бутаганды баштайлы. Бул жерде эмне дедик, жерден баштап 50-60 сантиметрге чейин чыккан бутактарды алып салабыз дегенбиз. Ал жерде тамчылап сугарыш шлангасы бар экен, чыгып алгандарды алабыз. Эми могул 3-төн 6га чейин бутак калтырабыз дегенбиз. 3-төн 6га чейин бутак. Бул жерде бутагыбызды аябай жакын чыгып калгандыгы үчүн муну алдык. Могу тикерек кетип атат. Буну сыртка чогулуп кескен экен убагында, кожасын жаап атат. Сыртка бутак өсүп атат. Бул спорт түрүндөгү сорт кызыл алма болгондуктан жарыкты жакшы талап кылат. Мөмөлөрдүн жакшы кызарышы үчүн жарык керектүү да. Ол жерге бутакка жакын болгон жерлерде кыскартып алып эле салалы. Булар болсо бул жакты көздөй кененги рост өссүн. Могул 1 жыл өскөн бутактын 3-төн же 4-төн 1 бөлүгүн учтарын кесебиз. Могул жерде көрсөтөлү. Бул жерде жиш чыккандан кийин эле 1 карыштан кийин кескен экен. Могул жер кичине өскөн. Бул жерде шакекче пайда болгон. Анан 1 жылдык бутакты стап кесүү менен кыскартып кескен. Бул шактарды пайда кылган бизге 3 дана шак, анан 1-2 дана бүчүр. Булар мөмө бүчүр эмес, бирок толук өрчүгөн эмес, учтары шиш. Мөмө бүчүрү моундай учу тоголок чоң-чоң болот да. Бул учу чоң-чоң тоголоктор мөмө бере турган бүчүр. Мисалы, эмне үчүн спорт түрүндө алма дейбиз? Карасаңыздар, бул жерде алманын изи былтыр мөмө ушул жерден алынган. Жанынан кайра эле кийинки жыл мөмө бере турган бүчүрлөрдү пайда кылып атат. Бул сумочкалар ушул алмалардын мөмөсү алынган жерлерден шишиктер пайда болгон. Бул азык сатып чогулган жерлер. Могуларда дагы быйыл гүл ачат. Ар биринен 3-төн 5ке чейин гүл чыгарып мөмө берет могулар. Спурлар, то есть мөмө бере турган бутактары. Эми бул жерге кайтып келели. Бул бутагыбыз бул жакка өссө, бул бутак экөө жакын болуп калат. Ошол үчүн муну түгүнөн алабыз, суюлтуу кесүү менен. Муну дагы шактандырышыбыз керек болсо учун кесебиз. Шактанбай эле ушул жактан бүт мөмө берсин десек, учун кеспейбиз. Бул жер жол болгондуктан, арадагы жол болгондуктан кеспей эле коебуз. Бул жерде эле жолду токтотуш максатында 2 жылдык бутактан мөмө бүчүрүн учтан кессек, өсүү токтойт. Күч мөмөгө кетет жана өсүү токтойт. Бул жакта дагы кыскартып коелу. Бул жакта мөмө бүчүрлөрү бар, бирок бутактар бири-бирине кирип баштаган. Ошол үчүн кыскартуу кесүү менен буларды бүчүр бүткөн жерден алып салалы. Могул учундагы бутактар кээде жакшы өрчүбөй калып атат. Аларды алып салганыбыз жакшыраак. Могул ичине кетип атат. Ичине карап өсүп атат. Карасаңыздар, ичине кеткендерин бүт баарын алышыбыз керек. Бир аз тездетейин. Могул градусы тар. Мону өйдөдөн тартсак жакшы көрүнсө керек. Могул бутак. Могул жактан тарталы. Могул жер градусы аябай тар. Карасаңыздар, могул градусы кенен. Градусы тарлар бизге бир аз маселе жараткандыгы үчүн буларды алабыз. Могул жерден түгүнөн кесилген экен. Бул кесилген тар градуста. Жана ал жерде итак бутак болгон үчүн биз буну алып салышыбыз керек. Болгондо дагы түбүрөгүнөн. Былтыр туура эмесирээк кесилип калган. Бир аз сырттан алынгандыгы үчүн тырнак калып кеткен. Ошол үчүн дагы бутак өсүп чыккан да. Так, эми бул жерден мөмө бүчүрүнөн алабыз. Бул жерде мөмөнүн сумочкасы. Так. Бутактарды алабыз. Мөмө бүчүрлөрү бул жерден багыт бурсак деле болот. Полукарликте аралары бир аз алыс болгондугу үчүн карликтен айырмаланып каптал бутактарды кессе болот. Карликтерде болсо каптал бутакты кессе кайра көп шак чыгаргандыгы үчүн ал 0,5 метр 1 метр аралыкка баткыра албай кыйналабыз. Ошон үчүн каптал бутакты дагы лидерди дагы көбүнчө кесилбейт. Мондай тике кеткен кубаттуу өскөндөрдү түгүнөн алып салабыз. Бул жерде дагы бир стап кесүү деп коебуз. Ошол кыскартып кескенде 3 дана бутак чыгыптыр. Могул экөө кенен градуста жакшы бутак, могул тар градуста. Ушул тар градуста болгон кубаттуу өскөнү алып салабыз.
Булар тура берсе болот. Булардын аралыктары деле алыс. Ол ичине кетип атканды алып коелу. Моолардан быйыл мөмө берет. Бул жагынан дагы быйыл мөмө бере турган ушундай 1 сантиметрлик бүчүлөр пайда болот бул жактан. Бул үчүн кессе да болот, кеспесе да болот. Кессе шак чыгарат, кеспесе мөмө бүчүрү көбүрөөк пайда болот. Бирок уч жактагы бул бутактар жакшы бушпагандыктан могул жарткан бул жагы кантип билип атабыз, могул карасаңыздар бүчүр жок. Могул жерде эч кандай бүчүр жок. Жашыл бойдон кеч күзгө чейин суу иче берген. Буларды кесип койсок да жакшыраак болот. Сапатсыз бутактар. Могул жерден лидерге конкурент болгон бутакты алдык. Бул жерде мөмө бүчүрлөрү кыска болуп мөмө бере берет. Булар сонун бутактар экен. Градусу кенен, калыңдыгы ичке лидерге конкурент эмес жана бүт бардыгында мөмө бере турган бүчүрлөр бар. Бул жерде да 3 дана бутак турат. Булардан мөмө алсак болот. Эң аягында могу лидердин жанындагыны сыршып муну дагы шактандырыш үчүн кесип коелу. Бул спорт түрүндөгү сорттор шактандырышы, шак чыгаруусу бир аз татаал болот. Салыштырмалуу Golden, Gala, Fuji'ге караганда. Ол бир аз жакыныраак болуп калыптыр. Буну дагы суюлтуп кесели. Себеби дегенде жарык жетпесе, алмалар жакшы кызарбайт. Жакшы кызарбаган алманын баасы арзан болот. Натыйжада кереши азаят деген сөздөр да. Ошол үчүн дайыма эле көп бутак эмес, сапаттуу мөмө алыш үчүн бутакты санын коркпой кетишибиз керек. Эми дароо бул жерде Golden'ди көрсөтүп берейин. Golden сары алма болгондуктан булар күндүн ачуу нурунан зыян көрүп калат. Ошол үчүн буларда көбүрөөк көлөкө пайда кылып, көбүрөөк шак кылышыбыз керек. Жерден алдында чыккандарды алып салып атам. 50 сантиметрден чыккан бутактарды таптакыр алып салам. Мондай тикке кетип аткандарды алабыз. Мындай бири-бирине параллель үстүнө минип калган бутактарды ортодогуларын алсак суюлат, ортолор ачылат. Так, андан башка дарактын ички сторонасына карап өскөндөрдү алабыз. Ички сторонага кеткен. Могу жерге аябай жатып калыптыр. Бул жерде көрсөтөлү. Бул жерде мөмө болгон, былтыр мына мөмөнүн издери 3-4 дана мөмө болгон. Ар бири 200-300 граммдан болгондо бул жерде жарым килограмм мөмө ийген бул бутакты. Ошол үчүн бутак ылдый карап калат. Буну бияктан алып койсок, өйдөлөтүп койгон болобуз да. Могул ийилгендер бүт ошол мөмөнүн салмагыныкы. Тикке кетип аткандарды алып койсок жакшы болот. Ичине карап өсүп атат, сыртка карап кенен градуста кеткендерди калтырабыз. Бул жерде бир аз жыштык бар. Аябай биринчи ярус менен экинчи ярусубуз жыш болуп кеткен. Бутак саны көп. Көлөкө болуш керек, бирок аябай жыш болсо кайра эле козгардын илдеттери, парша деген, ак кибер мучнистарасы деген илдеттер алмаларда көп зыян берет да. Ошонун эсебинен маселе жаралышы мүмкүн. Ол ортодогу катмарды алып салууну туура көрдүм. Караңыздар, бул жакта 5 жылдыз формасында 5 дана бутак калып атат. Сапаттуураак уучтарын кесип коеюн, бир аз шактап кыскараак, анан кубаттуураак бутактар пайда болсун. Эми экинчи ярусубуз бул жакта турат. Ортодогу кыска мөмө бүчүрлөрүнөн бутактарынан мөмө ала беребиз. Мондай тикке кеткендерин алабыз, дарактын ичине өскөндөрүн алабыз. Муну алайын мисалы. Муну алайын. Могул жерде дагы бул жоонду ала турган болсок, лидерибиз дагы күчөйөт. Капталдардын жоондугу лидерден эч убакта жоон болбош керек. Лидер дайыма жоон ортодо бийик болуп, узун болуп туруш керек. 30 сантиметрдей узун болуш керек. Калыңдыгы дагы жоонураак болуп туруш керек дегенбиз. Бул капталдардын жоондугу бири-бирине тең болсо жакшы болот. Могул экөө жоон, могул мисалы ичке болуп калса, мен муну түбүнөн алып койсом болбойт. Бул экөө тез жооно берип, бул ичке болгону калып кетет да. Булар дагы баягы бир класста окуган, бир эмеде окуган группалашсымал, бирине калыңдыгы бирдей болсо жакшы болот. Адилеттүү бутактарды тандашыбыз керек да. Ошондо дагы сапаттуу болот мөмөлөрүбүз. Дарагыбыз да баланста көп жыл жашайт. Божомолду болду. Эми учун шактандырыш максатында учун дагы кыскартып коелу. Негизинен ушундай кылып бутасак болот. Көрүп атам да мен. Ушул нормальный же шагын асыраак кылып койгону туурабы? Например, бул ачекей кетти. Ачекейден кайра дагы ачекейчип. Мындан ачекейлер кетти. Эгерде чоң бак деген. ооба, бирок эгер ачекей болбогондо, бул жалгыз эле өз бойдон кеткенде буякты толтура албайт элек да. Мондай кенен градустагы ачалар болгону жакшы болот. Баягы куштун же самолеттун оң канат, сол канатында болуп туруп, ушундай эки жактарга кеткен бутактар көп болуш керек да. Булар арчанын бутактарында болуп, жалпак болуп өсөт дагы, градус жакшы кетет. Биз ушулар менен дарактын ушул сторонасын толтура алабыз.
мол түш мал алабыз да. Болбосо ичке узун болуп эле баары чактабаса уч ийилип, мөмөлөр монтип ийилип да калат бир чети. Экинчиси ачеке болгон жакшыраак. Ачеке болуп бияка күн бияка көбүрөөк тийсе бияктан бүтүктөр монда бүтүктөр көбүрөөк пайда болобу дейм да. Ооба, туура. Бул жака жарык тийиш керек. Ал үчүн биз тике кеткендерди алып атабыз. А бирок ачеке болгондор именно капталдарга кеткенин калтырып атабыз да, могуларды. Могу тике кеткендерди алдык мунулардын баарынчы. Бул жерде балким муну бул жака кетип атат. Бул багыт өзү бияка чыккан. Бул жака карап өсүп атат. Же Просто бул экөө бирдей болуп атат да. Жоондугу да, например, бирдей күч алат, бирдей ток алат. Бирөөнү калтырсак болмок. ошо мен дагы ошого келип атам да. Ушул жерде могул экөөнүн бирөөсүн калтырсак жакшыраак болгон атат. Моуну алып сала турган болсок, бул аралары жакшы ачылат үчөөнүкү тең. Бирок бул жакты көздөй кетип калат. Бунусу дагы бияка кеткен бутагы жок экен, андан кесип коеюн десекчи. Ошол жери бир аз эме. А так болот. Буну кесели. Мына сиз айткандай кылып туруп кестик. Монда бир көрүнүш чыкты. Азыр бирок буну дагы алып койбосок, бул жака кетип калат. Биз мындан ары же могул тарапка өстүрүш керек, берден кессек аз бутак күчтүү өсөт. Ошон үчүн буну тийишпейбиз. Булар мөмө бүчүрүн пайда кылыш керек эми. Бияктан жакшы чыкса калтырабыз. Шагын алайып туруп, бияка Ооба. туурабы көбүрөөк. Жакшыраак, ошол туурараак. Жок. Шак көп болсо бияка жарык, нымдуулук көп чогулат, жарык жакшы кирбейт, натыйжада биякта мөмө сапатсыз болот, бар болсо дагы. Сиз туура эле айтып атасыз, бияктан дагы кыска бутактардан мөмө алышыбыз керекпиз. Болгону бул кыска бутактарда аябай жыш болуп кеткени болбойт. Мисалы мына жерде бир жыштык бар да, мына 1, 2, 3, 4. Буларды бир суюлталы. Мол менен мол үчөөнүн ортосун алсак, бул суюлуп атат. Алдык. Бул экөөнүн аралыгы жакшы эле, бул экөөнүн аралыгы жакшы болду, эмичи. Эми бир аз дагы суюлду. Болду, булардын учуна тийишпейбиз. Мөмө бүчүрүн пайда кыла берет. Так, бул жерден былтыр мөмө берген экен. Издери турат могунда, мөмөнүн издери. Булар сонун бутактар мондай, градусу кенен, жакшы бутак. Тиш жагына кеткен бутак бар. Түштүк тарапка кеткен бутак бар, күнчыгыш. А бул ортодо тике кетип атат. Бул жака барып тийип калат. Буну же 3 бурчтук кесим менен алышыбыз керек, же түбүнөн алыш керек. Могундай кессек, бул жактан кенен бир азда бутак пайда болот. Эгер керек десек, анан исак эле бутак көп десек, анда түгүнөн 0дон алабыз. Бирок азыр 3 бурчтук бойдон кала берсин. Жакшы ортодон кыска бутак чыкса, ал мөмө болуп бизге кала берет да. Мондай мөмө бутактарын пайда болуп кала берет. Алган туурабы? Болот. Бул жерде жыштык бар, буну алып койсок туура эле болот. Арасы ачылсын деп. Ооба, арасы ачылып. Буну алдык. Башка мына тике кетип атканды алып койсоңуз жакшы болот. Муну да алдык. Ачылып калды бул жак. Могул жактан тарталы эле, могу позициядан ачылганы көрүнөт. Буну алсак болобу? Ачылсын арасы. Бул могул жерден кыскартып кесип койсок, булар мөмө бүчүрүн берет да. Мына жоон жагын кесип койсок, могулса калса жакшы болот. Башка бул экөө жакыныраак турат. Балким мына жерден кесип, бунун багытын буяка бурабыз. Буну алдык буяка. Тике кетип атканды алабыз. Тике өскөнүн алабыз. Башка. Бул аралар Алма. жакын болуп атат. Бул голден болгондугу үчүн күндөн күйүп калбаш керек. Ошол үчүн бутак бир аз көлөккө көбүрөөк болсо жакшы болот. Бул жакшы. Бул жакшы эле бутак. Кыскартып койсоңуз болот, эгер мына бүчүрдөн кийин кессеңиз кыскарат. Анда мөмө ала беребиз. Могул жерде жыштык бирок. Могул бар экен, бул үчөө тең бир жака кетип атат. Балким арасындагыны суюлтасыз. Аны деле суюлуп койсоңуз болот. Алайын, Түбүнөн. кайсы суюлсак болот биз башка? Мисалы мына үчөө катарасынан кетип атат. Ортодогусун алып койсок, суюлуп калат. Катарынан кетип атат деген Катарынан мына 1, 2, 3. 3 даана окшош жерден өскөн үчүн бир жака карап. Ортосундагыны алсак, суюлуп калат. Ортосу ачылды мына. Onu aldım. Bu da araya girip atat bunu alalım. Alыңыз. Bunu aldık. Bu tik ötüp atat onu da alalım. Bunu da aldık. Ол жакта да бирөө бар, тик өскөн. Аны дагы түбүнөн алабыз. Bu da tik öskön. Bunu da aldık. Кандай дейсиз?
негизи бул экөө көбүрөөк бири бирине параллель турат да. Ошол үчүн мына экөөнү моундай кылсак бул жака багыттап атат, бул жака багыттап калат. Мисалы багыттар максималдуу башка жактарга бурушубуз керек. Моуну кыскартып койсок жакшы болот бул жердечи. Слишком узун экен. Aynen. Onu tügünен алалы. Мындай бутактычы, например, могу бияğı мөмө, бияğı жалбырак. Жалбырак. Onu мөмөдөн токтотсок. Мөмөдөн токтотсок болот. Именно. Же Туура эле. Бул арадагы бутактар болгондугу үчүн ушундай эле кыска кылып кесишибиз керек. Ал эми ярус боло турган болсо, негизги бутак аларды калтырып эле. Ала бериңиз. Буда аябай тик өсүп атат. Аха, тик жагын алып коюңуз. Мунун дагы мына жерден бүчүрдөн алып койсоңуз. Бүчүр бүткөн жерден. Буда тик өсүп атат. Тик кеткен ала бересиз. Лидерге конкурент болушу мүмкүн. Учун мен алып коеюн. Учун лидерди ортого коебуз. Алып койдук буну. Бир нерсе көрсөтөм экен да. Мына умар видеодо тартып аларсың. Мына карасаңыз, бул 1 жылдык мурда өскөн. Өсүп берге чейин келген шакекчеге чейинчи. Анан кийин кайра бүчүр улантып өскөн, эч ким кескен эмес. А былтыр кыскартып туруп баягы стап кесүү ыкмасы менен 1 жылдык бутактан кескен экөөндө теңчи. Экөөндө бутактар пайда болгон. Моуда такыр мөмө бүчүрү жок. Моуда 1-2 дана бүчүр пайда болуп тур шакекченин үстү жагында. Мына бар экен, бул бар экен. Бир 3-4 дана. Бул жерде айтайын дегеним, бая 1 жылдык бутактарды кескенде кээ бир учурда мөмө бүчүрүн пайда кылса, кээ бир учурда эч кандай бутак пайда кылбай эле шак пайда кылып, мындан да күчтүү өсүп кетиши мүмкүн да. Булар дагы кубатсыз өсүптүр. Могучу гүл бүчүр. Бирок баягы мындайды көп кесүү жаш дарактарда энергиясы күчтүү, мөмөсү аз болгон дарактарда көп шакты пайда кылып коет. Бул туура эмес нерсе да. А булардын мөмөсү көбүрөөк бир дарак болгондуктан кубаты азыраак экен. Энергиянын көпчүлүгү мөмөлөргө кетиптир дагы. Булар көп шактары көп күчтүү өсө алган эмес. Мөмө бүчүрүн пайда кылган же пайда кылбаса дагы күчтүү өскөн эмес да. Жаш дарактарда мындай кесүүнү азыраак жасаш керек. Бул көбүнчө буну эми азыр мунун түбүнөн алып коебуз, бул кала берет. Негизи буну карликтерде көп жасайбыз, баягы бутакты жаңыртыш максатында. 5-6 жылдан кийин могу бутакты кыскартып 5-10 сантиметрин кессек, стап кесүү менен жаңы бутак чыгып, күчтүү, жакшы сапаттуу мөмө алабыз да. Себеби жаш бутактан сапаттуу, калибри чоң, жакшы мөмөлөр алынат. Картайган бутактардан сапаты төмөн мөмө алынат да. Могу, например, спур алма болсочу, онда жактардан толтура чыкпак, анан кийин узун болмок. Ооба. Буну уже түбүнөн эле кескен туура болот, Түбүнөн кессек болот. Күчтүү болсо, же болбосо 3 бурчтук кесүү ыкмасы менен күчсүз кылып, башынан жакшы тарбия кылып кетсек болот да.